тәртібі паспорттық режимде болады. Облыстың башқа аймақтарына тыю салынғанына байланыштуу сөзсүз түрдө биздин областка келе жаткан бүгүнкү ар бир жаран эгерде зарыл жумушу болбосо, эгерде чындыгында бул мындай болбосо келиштин менимче кереги жок. Азырынча дагы эле кооптуу деп бүгүнкү күндө республикалык штабтан бизге ушундай берилген. Ошондуктан мен ойлойм паспорттук мындай режим сакталып турат бүгүнкү күндөчү. Рахмат. Кийинки суроо мындай болуп тур. Карантин учурунда көптөгөн жеке секторлордун иши токтоп турду. Аларга кандай жардамдар көрсөтүлүп жатат, көрсөтүлөт? Эми биринчиден карантин убагында чындыгында 2,5 ай көптөгөн ишканалар баары токтоп турду. Бүгүн көпчүлүгү 95% чыкты биздин облустун деңгээлин аймагында. Негизинен ошол мезгилде иштеген баягы эгерде ал сатуучу боло турган болсо аренда платасын берилбейт. Налог салык маселеси боюнча патенттердин бардыгын алынбайт. Эгерде ким кредит мурда ала турган болсо анын пениясы да кетпейт. Анын төлөө мөөнөтү автоматтык түрдө жана дистанттык түрдө бардыгы узартылгандыгы жөнүндө бизге айтылып атат. Ушул эрежелер бардык жерде сакталыш керек. Бирок жанагы кредит алгандардын ар биринин өзүнүн жанагы индивидуальный мамиледе болот, ар бир банктарданчы. Бул боюнча өкмөттүн улуттук банк менен ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн негизинде ар бир коммерциялык банкка ушундай багыттар бардыгы берилген. Рахмат. Кийинки суроо, учурда тамактануучу жайларга, коомдук транспорттарга уруксат берилди. Азыр эми санитардык гигиеналык нормалар сакталуудабы дейт. Эң негизги бүгүнкү күндө дагы деле болсо мына бүгүн көрүп атасыздар 74 учур катталып атат. Кече дагы 30 тегерегинде күндө чыгып атат да. Бизде чыкпаган менен башка областтарда чыгып аткандан кийин биз биринчи кезекте санитардык гигиеналык нормаларды биз сакташыбыз керек.